Номер 21 Кан орто мектеби 2017 ноябрь айынан тарта Агахан фондунун долбооруна катышып келет. Бул долбоордун алкагында камкоочулар кеңештери, демилгелүү топ жана мектеп администрациясынын биргелешип иштөөсүнүн натыйжасында коомчулуктун, ата-энелер, жергиликтүү кеңештин депутаттары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышуусунда иш алып барылды. Алгач ар кандай семинар, тренингдерге катыштык. Андан кийин фасилитатордун жардамы менен 20 көрсөткүч менен таанышып, үйрөнүп чыктык. Мектепте демилгелүү топ, ата-энелер, окуучулар жана мугалимдердин катышуусунда 7 көрсөткүчтү тандап алдык. Элдер менен коомдук угуулар өтүп, 7 көрсөткүчтөн эң маанилүү 3 көрсөткүчтү тандап алдык. Ошол тандалган 3 көрсөткүчтүн ичинен эң маанилүү жана эң керектүү бул мектеп эмеректери. Себеби биздин мектеп 1953 жылы курулган. Райондон 75 километр жана эң жакын коңшу айылдан 20 километр алыстыкта жайгашкан. Мектептин эскилиги жетип, капиталдык ремонтко муктаж. Ошондой эле мектеп эмеректери да эскилиги жетип болгон. Шкаф, парталардын коюлганына 69 жыл болду. Балдар жана окуучулар отурса, шымдарын стулдун сыныгы жыртып коет. Парталарды мугалимдер эптеп, зымдар менен байлап иштетип жатышат. Шкафтарды айтпаса да болот, эшиктери сынып бүткөн. Мугалимдер ушундай заманда да бири жумшак отургучта отурушкан жок. Ошол 69 жыл мурун келтирилген стол, стул, шкафтар. Азыркы заман талабына ылайык окуучулар жакшы шарттарда окуусу шарт. Аларга ыңгайлуу жана талапка ылайык шарт түзүп бергенибизде гана татыктуу билимге ээ кыла алабыз. Бул долбоорго жакындан жардам көрсөтүп, өкмөт тарабынан биринчилерден болуп 100 000 сом жана 8 класстын доскасын заманбап доскаларга алмаштырып берилди. Андан тышкары ата-энелер тарабынан 50 000 салым кошулду. Ал эми Агахан фонду тарабынан 190 000 берилди. Бул долбоордун бүтүшүнө жакындан жардам берген координатор Арапов Уларбекке жана фасилитатор Шакирова Канзатка номер 21 Кан орто мектебинин мугалимдер жамааты, окуучулар жана ата-энелер чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле, ушул долбоордун натыйжасында балдарыбыз жана мугалимдерибиз жаңы мебелдерди колдонуп жатышат.